Урматтуу мекендештер, бүгүн сиздерге госуслуги сайты тууралуу маалымат беребиз. Биз көп аракет кылдык, көп карадык, салыштырдык, кандай маалымат берсек деп. Бир ой келди, бардык госуслуги тууралуу бардык мүмкүнчүлүктөрүн көрсөтөлдүк, бирок ал үчүн өтө көп убакыт керек болот экен. Ошон үчүн биз бүгүн жөн гана регистрация болуу жолун жана подтверждение кылуу жөнүндө гана маалымат беребиз. Калган функциялар тууралуу кеңири маалыматты кийинки видеолорубузда өзүнчө чыгарып беребиз. Кантип садикке турабыз өчүрткө, кантип поликлиникага прописка болобуз, ошол жолдорун да көрсөтүп берем кийинки видеолордо. Бүгүн жөн гана регистрация жана подтверждение жолун гана көрсөтөбүз. Ал үчүн Яндекске кирип оңой эле госуслуги деп жазасыздар. Госуслуги деп эле жазсаңыздар чыгат. Мына госуслуги сайтына киресиздер. Сайт ачылды. Бул жерде мына здоровье, справки, выписки, пособия, пенсия болуп год, автоправо, транспорт, семья, дети, образование, штрафы ГИБДД. Булар тууралуу кеңири маалымат кийинки видеолордо беребиз, бүгүн жөн гана регистрация болуп көрсөтөбүз. Бирок регистрация жолун көрсөтүүнүн алдында мен өткөндөгү видеодо айтып кеткен мыйзам тууралуу сиздерге так маалыматты сайттан көрсөтүп кетсем, мына sozduma.gov.ru деген бул официалдуу сайты. Мына законопроекттин номери турат сиздерге. Мына законопроекттин жанагы расшифровкасы о расширении перечня случаев, дающих право иностранным гражданам и лицам без гражданства самостоятельно уведомлять органы миграционного учета о месте своего пребывания дейт. Мына ушундай мыйзам, мына жерде хроникасы турат. На законопроект, внесен законопроект в Госдуму. На предварительное рассмотрение, первое рассмотрение законопроекта, второе рассмотрение, мына өткөндө үчүнчү рассмотрение мен чыгардым. Кийин на Совет Федерации комиссиядан өттү. Ана Путин кол коюптур, президент подпись бериптир уже. И 28.04-тө бул закон опубликован. Бул дегени 180 күндүн ичинде эми сиздерге бул мыйзам толук күчүнө кирип иштейт. Андыктан госуслуги сайтына регистрация болуп, подтверждать эткенин аракет кылыңыздар. Мына регистрация жолуна өтсөк, регистрацияда оңой, эң жөнөкөй мына войти дегенди басасыздар. Эгер телефондон деп айтсаңыздар, комментарийге кийин телефонда да көргөзүп берем. Бул негизи оңой эле болот. Мен сиздерге азыр экранда ноутбуктан көргөзүп берип атам. Мобильный приложениядан көрсөтсөңөр, мобильный приложениядан дагы видео чыгарып берем. Войти киргенден кийин мондай окошко ачылат. Зарегистрироваться деген басып киребиз. Зарегистрироваться. 3 түрү бар регистрация болуунун. Эң оңой жолу онлайн через онлайн банкинг, Сбербанк, Почта банк, ВТБ картаңар болсо ушул аркылуу регистрацияңыздар болсоңуздар болот. Өзүңүздөр МФЦга барып регистрация болсоңуздар болот. Бул да оңой эле. Жашаган районуңуздан картадан карайсыз. Мисалы үчүн Парк Победа метросунун жанында жашасаңыз, мына жанында. Мынакей. Мына отделение турат ошол жерде МФЦныкы. Ошол жерге барып регистрация кылсаңыздар болот. Ушул картадан тагы көрсөтүп берет кайсы жер адрестерин. Биз көрсөтө турган жол мынакей. Так, другой способ регистрации. Фамилия, имя, отчество. Телефон номер жазбайбыз бүгүн. Бул болгону биз жөн гана почта аркылуу гана регистрация болот. Телефон номерди кийин көрсөтүп бересиздер. Моундай тест чыгат. Бул сиздердин программа робот же хакер эмес дегендерди доказать этүүчү тест. Мына кетти дейт сиздердин эмеңиздерге, почтаңыздарга ссылка кетти. Ошол ссылканы менен өтсөңүздөр, сизге аккаунт ачылат госуслугуда. Почтага киребиз. Подтвердить регистрацию деп келди мынакей. 1 мүнөттүн ичинде келди.
Мына подтвердить электронную почту. Чтобы завершить регистрацию, на услугу подтвердить электронную почту. Подтвердить басабыз. Имя, пароль придумать еткілі деп тұрады. Бұл жерде. Так. Парольді бір чоңтама болуш керек латынча. Анан саам болуш керек. Анан бір знак болуш керек. Сөзсүз түрдө. Сөзсүз түрдө жазууларды окуп чыккыла. Бул өтө пайдалуу, шашпаңыздар. Өзүңүздөр үйрөнүп алганыңыздар негизи эң бир жакшы деп ойлойм. Регистрация болгондо МФСга барбай эле кийин да бул сайт менен сиз өзүңүз үйүңүздө колдоносуз. Өтө көп пайдасы тиет мунун сиздерге. Бардыгы через интернет болгон турат. Өтө удобный, барып отурбайсыз, кезек күтпөйсүз. Негизи ыңгайлуу. Документы деген жерге кирип, бул жерге паспортуңуздар саналар болот, транспортный средство дейт. Азыр сиздики упрощенный учетный запись соцкослугум ограничен дейт. Ошол подтвержденияга келдик мынакей. Подтверждение кылганда мына Сбербанк менен кылса болот деп бул жерде көрсөтөт, бирок бул биздин кыргызстандыктарга туура келбейт. Мен көп аракет кылдым. Бул жолу мен регистрация кыла албадым, подтверждение ете албай койдум, тактай албай койдум аккаунтумду. Мен тактоо жолун айтып кетсем, сиз сөзсүз пенсионный фонд Россияга барасыз. Жакын арада ошол жерге документиңиз менен барып, анан ошол подтверждать аккаунт госуслуги деп айтсаңыз, ошол жерде сиздерге жардам берет. МФСга барсаңыздар деле пенсионный кайра ала жөнөт ошол жерден. МФСда сиздер подтверждать ете албайсыздар. МФС сиздерге жөн гана ачып берүүгө жардам бериши мүмкүн. Азыр бул жерден сиздер менен биз Пенсионный фонд России деп бизде көрөлү. Россия официальный сайт. ЕПРФ деген бар экен. Запись на прием дейт неке. Бул жерде да ушундай капча бар. Кичинекей экен бул. САС Ж 4 Ч7. Бул жерге сиңиз керек экен. Кыскасы эмне үчүн пенсионный фондго барабыз? Ошону айтып кетсем, пенсионный фондго барганыбыздын себеби сиздер СНИЛС боюнча кичине суроо жаралышы мүмкүн. Жана биздин жанагы паспортубуздагы биздин загранпаспортубуздагы номерлер, сериялар туура келбейт. Алар менен булар только кириллица менен жазышат. Бизде болсо латиница. Ошон үчүн биз сайтка регистрация боло албайбыз сайттарга. Ошон үчүн эң оңой жөнөкөй жолу жакын арада пенсионный фонддун офисине эле барсаңыздар, ал жерде ошо сиздерге аккаунтуңуздарды подтверждать этип берет. Андан кийин сиздер үчүн ал жердеги башка функциялар сиздерге өтө жакшы функциялар сиздерге доступный боло баштайт. Здоровье на прописка боло турган жолу, запись прием к врачу, запись болсоңуздар болот ушул жерден. Мына ол здоровье деп турат. Запись болсоңуздар болот, вызов врача на дом дейт. Мынакей кантип кылам, бул жерде мына жолдор көргөзүлгөн. Ушуларды окуп, аракет кылып, ушуга вникать эткен аракет кылыңыздар, сиздерге аябай чоң пайдасы тиет. Мына дети образования, записать детский сад, мынакей ушул
ушуна штраф төлөгөнгө дагы онлайн ушул жерден төлөсө болот. Мына жакшы жолдор бар. Кыскасы бүгүнкү видео ушу менен аягына чыкты. Суроолор болсо сөзсүз түрдө комментарийге калтыргыла. Тартынбай жазга бергиле, биз силерге жооп берем ар бир сөзгө, сурооңуздарга. Кийинки видеодо көрүшкөнчө аман туруңуздар.